таза тамакка, таза азыктарга өтүңүздөр. Ала Таянтыбыздын так ортосунда мына ушундай боз үй тигилип, кымыз сатылып жатыптыр. Деги эле бул кымыз каяктан келет? Жана ошондой эле даамын сиздер менен чогуу көрөлү. Ат баштан бияка келет. Ат башынын Жалаңач, Эки бала, Аксай деген жайлоолору бар. Ошол жактан түшөт бул кымыз. Күчтүү кымыздар келип атат. Жумуштан бошой албайбыз, тоого чыга албайбыз, кымызга барып иче албайбыз. Ушул жерге келген, силер келгенден бери кадимкидей дарыланып, сүтүн алдырабыз, мээнин сүтүн. Сүт боюнча алып кетип ичкендер бар. Саамал кылып бергиле деп саамал кылып алып сүтү менен кымызын аралаштырып алып кетип ичкендер бар дарычылыкка. Эми биз бир айга жакын болуп калды келип турганыбызга. Эми ушул кымыздын күчү кеткенге чейин деле тура беребиз деп ойлоп атабыз. Кымыздын баалары болсо мындай жыгач чынылар менен 70 сомдон сатабыз. Литр болсо 250 сомдон сатабыз. Бул ат башынын балы. Ат башынын баягы биринчи орунду алган балы, таза бал. Биздикин көпчүлүгүн Америкага, Россияга алып кетишет. Урматтуу кыргыз элим, таза тамакка, таза азыктарга өтүңүздөр.